Нарын облысының Ақтала районында, Тоолокмолду айыл аймагында, Нарын дарыясынын жээгинде элдин үлүш жери, сугат жерлери алынып калды да суу алып кетти. Былтырдан бери айтып келатабыз. Аккыя Көкчер айылдарында калктуу конуштарга суу ооп баратат. Буларга барып жеринен көрдү беле МЧС? Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги. Маалыматыңыздар барбы? Маалымат бар, мен былтыр өзүм барып көрүп кеткем. Тиешелүү иштер болот, но бирок азыр быйылкы жылга акча жээк бекемдөө боюнча жерде акча каражатыбыз жок. Урматбек мырза, акча каражатыңар жок болсо, былтыр барып көрүп кеткенде, ошол жерде жанагы айдоо сугат жерин билесиз да? Ошол мына быйылкы жылы жок калды да, ал жерде адамдар уже жер айдайбыз, эмне кылабыз деп кечээ биз жолугушууга барганда суроолорду берип атышат. Эмне кылабыз анан биз? Министрлик айдоо аянттарга жооп бербейт. Министрлик калктуу конуштарды коргойт. Калктуу конуштарды коргогонун билебиз. Анда Аккыя айылы боюнча маалыматыңыз барбы? Аккыя боюнча да маалыматым бар. Эмне болду? Эмне болот ошол? Тиешелүү чечимдер чыккан, каражат жок. Азыр быйылкы жылга Акталага каражат жок. Ошондо Акталада айылдар каражат жоктугунан улам калктуу конуштардагы Нарын дарыясынын жээгинде жайгашкан калктуу конуштар желип кете береби? Каражатка карата иш кылабыз да. Азыр ошол эки перспективдүү эң биринчи ошол эки коркунучта турган айылдарды коргоо боюнча иштерди алып барабыз. Урматбек мырза, эмне болду? Урушкуңуз келип атабыз? Урушкум келген жок, эмнеге? Мындай жоопторуңуз мындай жок деп кесе эле айтып атасыңар да. Кесе айтпаганда кандай айтайын анан? Сизге мындай министрдин орун басары катары анда сиздер ошону карабайсыздарбы? Министрликпи? Караңыздар да сиздер. Карап атабыз. Караганда эмне жыйынтыкка келдиңиздер анда? Чечимдер чыккан. Эмне деген чечим чыкты эле? Көрсөтүңүзчү мага чечимиңизди. Кайсы чечим бар? Чечим бар, мониторингдин чечими бар тиешелүү. Так айтып бериңизчи анда, кайсыл айылдар, канча калктуу конушта, канча үй, турак жай бүгүнкү күндө жараксыз абалга келди. Ошону айтыңыз. Кагаз жүзүндө мен сизге берем. Так. Азыр жокпу маалыматыңыз? Азыр маалыматым жок алганча. Сиз урматтуу замминистр, бул жерге кандай маанайда келдиңиз, түшүнбөй атабыз. Мындай жакынакай кылып жооп берсеңиз, аябай ызырынбастан. Ызырынбай эле жооп берип атам. Жакынакай жооп бербейсизби? Жакынакай эле жооп берип Айтышып атам. атасыз да кайра депутат менен. Жакынакай эле жооп берип атам. Айтышкан жокмун, берген суроосуна жооп берип атам. Жакынакай жооп бериңиз. Мен сизге дагы кайталап коеюн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин орун басары. Кудайдын киндигинен түшсөңөр дагы, бул силердин мамлекеттик кызмат. Бул жерде элдин жашоосун айтып атабыз. Мен өзүмдүн огородумду же болбосо сарайымды сурап аткан жокмун. Ошол жерде элдин баары сурап атат. Кандай кылабыз, эмне кылабыз? Анан жок. Мындай кылып атабыз, андай кылып атабыз. Анда чечимиңерди бербейсиңерби? Беребиз чечимди. Сиз антип мени кекетпей эле коюңуз, Кудайдын бир жеринен түшкөн депчи. Макулбу? Нормалдуу сүйлөңүз. Сиз президенттин өкүлү. Эмне болуп атасыз? Бул маселе боюнча. Бул маселе боюнча эми министрдин орун басары сиз мындай этиканы караңыз, анчалык алынбагыла. Сиз кызыксыз го, эмне бул жерге айтышкан? Сизге эмне суроо бергенге болбойбу? Жок, суроо бергенге болбойбу? Жооп берип атасыз, биз дагы ошону жоопту жакшыраак алалы деп атабыз. Элдин суроосун жакшыраак жооп берип койгула. Микрофонго айтыңыз. Микрофон бериле. Мен ошону жооп берип атам, мен ошол жерге. Тилемизбей мен так жооп берип атам. Могу багыт боюнча моундай иштер жүргүзүлгөн, моундай чечимдер кабыл алган. Каражат жок деп. Быйылкы жылга болобу каражат? Каралдыбы 25ке? 25ке ошону айтып атпаймынбы? Тиешелүү каражаттардын бардыгы объектилерге бекилип калган. Ал жерге каражат бөлүнгөн жок деп мен бир нече жолу айттым го сизге.